Саламатсыздарбы урматтуу Кабар маалыматтык агенттигинин көрүүчүлөрү жана окурмандары. Эсиңиздерде болсо, өткөн жылы 25-26 ноябрда президентибиз элдик курултайды чакыруу жарлыгынын негизинде биринчи элдик курултай өттү эле. Андан бери бир жыл өттү. Ортодо мыйзам кабыл алынды. Эми 15 декабрда элдик курултайдын экинчи отуруму күтүлүп атат. Ушул иш-чара боюнча кандай даярдык жүрүп атат? Мыйзам кабыл алынгандан кийин эмне өзгөрүүлөр болду? Кеңири маектешүү үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Сапарбековичке келгенбиз. Саламатсызбы агай? Иш-чараны өткөзүү, уюштуруу боюнча комитеттин төрагасы сиз экенсиз. Экинчи жолу бул. Көп талаш тартыштан кийин мыйзам кабыл алынды элдик курултайдын. Баш мыйзамда орду бекитилди. Эмне өзгөчөлүк болот эми? Эмне күтсөк болот элдик курултайдан? Арабаңыздар агайын туугандар, маселе абдан туура. Бүгүн коомчулуктун, эл журттун көйгөйүндө, көңүлүндө турган маселенин бири болуп атат. Белгилеп өткөндөй, курултай, элдик курултай бул биздин баш мыйзамыбыздын курамына киргизилип, өзүнчө берене болуп, курады, конституциядан орун алган. Ошол биринчи курултайды эмне үчүн биз жарлык менен чакырдык? Биринчи норма бар. Закон кабыл алганга чейин Кыргыз Республикасынын президенти өзүнүн жарлыгы менен иш алып барат деген норма бар. Закон кабыл алганга чейин деп. Ошол кабыл алынган жарлыкта биринчи курултайды чакырдык. Биринчи курултайда эң негизги эле алган чоң сабактарыбыздын бири, өтө чоң сабагынын бири бул элдик курултай тууралуу конституциялык мыйзамды кабыл алуу. Себеп дегенде бул норма конституцияга отурду. Эми ага дал жана шайкеш келтириш керек эле. Бул өтө чоң маселе болду. Буюрса, элдин кулагы сөйүнсүн, бул маселе талкууланып, аңтар теңтер болгон ызы-чуу, кызуу талкуу менен кабыл алынды. Экинчиден, мына биз биринчи курултайда 1425 депутат делегат шайланып келишти. Эң негизги курултайдын милдети эл менен мамлекет башчысынын көзмө-көз, сөзмө-сөз түз байланышуусу. Ортодогу алып жеткиргичтер жок, ортодо киши жок, түзмө-түз, көзмө-көз байланыш болду. Баарлашуу болду. Президент 2 күн бою залдан кетпей, эл каалашынча сүйлөп, көзмө-көз сүйлөшүштү. Бул да институт бизге керек эле. Башында эмне үчүн курултайга каршы болуп атышты? Бул дагы эле жогорку кеңеш болуп калат экен. Анан өкмөттү шайлаганга, тигилерди дайындаганга, минткенге киришет экен. Анан бир өлкөгө, кичинекей өлкөгө эки ушундай элдик жыйындын кереги барбы, жокпу? Ушундай ызычуулар болду да, кайчы пикирлер болду. Элден айланалык калыс пикирге келип, аябай катуу талкуу менен ошол мыйзамды кабыл алып атканда дагы, конституцияга киргизип атканда дагы абдан жигердүү жакындан жардам беришти. Биринчи ошол мен айткан 2000ге жакын депутаттын, делегаттын ичинен өтө көп депутаттар сүйлөштү, суроо талаптарды коюшту. 1900дөн ашуун суроо талап курултайдын катчылыгына келип түштү. Анын ичинен бир 500-600га жакыны бирин-бирин кайталап алган экен. Калган 1,5 миңи боюнча жогорку кеңештин мыйзамдары кабыл алынды. Элдер курултайдагы сүйлөгөн сөздөрдүн, сунуштардын негизинде бир топ өкмөттүн токтомдору кабыл алынды. Борбордук органдардын, өкмөт мүчөлөрүнүн, министрликтердин буйруктары чыкты. Керек болсо президенттин указы чыкты. Ошол биринчи курултайдагы айтылган жана коюлган маселелер боюнча, талаптар боюнча, сунуштар боюнча ушундай иш-чаралар өттү. Калган аткарылбай жагандагы бөлүмү бар. Ал тууралуу мына экинчи курултайда кеп болот, сөз болот. Эмне үчүн аткара албай калдык? Эмне үчүн кантип аткаратабыз жана чыгуунун кандай жолдору бар? Бирок мына ошол курултайда кабыл алынган ар бир маселе Кыргыз мамлекетинин каттар жана кайрылуулар иштери боюнча мыйзамынын негизинде көзөмөлгө коюлуп, мыйзамдуу негизде өкмөттүн мүчөлөрүнө жана борбордук мамлекеттик органдарга тапшырма түшкөндүгүндө мындан аркы ишти мыйзам көзөмөлдөдү. Мыйзам көзөмөлдөдү. Бул өтө чоң жетишкендик. Мындай болгон эмес.
мына депутаттар аркылуу ар кандай маселелерди депутаттар чыгып сүйлөшүп эле, каттар менен кайрылышып эле, мында болсо көзмө көз президент менен пикир алышы болду. А жерде мындай тазалоо, аныктоо, иргөө деген саясат болгон жок. Себеби биринчи курултайда сүйлөгөн депутаттардын сөздөрүн уктуңуздар. О Кудай, мына чын айтайын, административдик ресурс болгон жок. Өзүм утуп келдим, өзүм шайланып келдим. Ушу күн бар экен го, Кудай ушу күнгө жеткирди деп сүйлөшпөдү депутаттар. Каалагандарын айтышты. Мына ушундай жыйынтык менен келдик. Ар бир айылдан 2-ден 3-тен бир дагы айыл калтырбастан өкүлчүлүктөр келди. Элдер көчөлөргө чогулушуп, а жерден өздөрүнүн талапкерлерин жылдырып, ал талапкерлерди жеке жергиликтүү курултайлардан бекитип, анан жөн эле келбей, ошол ар бир курултайдын делегаты баарына сүйлөгөнгө сөз жетпейт эле да. Сүйлөбөй калгандардын 3төн кем эмес сунуштарын курултай өзүнүн катчылыгы аркылуу каттоодон өткөрүп, аткаруу боюнча көзөмөлгө коюп, жоопкерчи министрликтерди адамдарды аныктагандыгында. Маселе айтылып калып талаада калган жок, ошонун баары тең ишке ашканга өтө катуу аракет болду. Бүгүнкү күндө 70-80% ишке ашып, айтпадымбы? Мыйзамдарга, жарлыктарга жана закондорго айланды. Ошондой күчкө ээ болду. Мына бул өзүнүн абдан жигердүү жакшы жагы баалангандан кийин ошо жылдын ичинде курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзамдын негизинде курултайдын иши эми мыйзамдын гана негизинде кетет. Мыйзамда кандайдыр? Эгер азыр мыйзамды бузуп аракет кылгандар болсо, кандайдыр бир башка күчтөр аракет кылып, ызы чууга түртүп, же болбосо бир кандайдыр бир ойго ынтымакка туура келбеген иш аракеттерди кылса, мыйзамдын алдында жооп берет. Катуу жоопкерчиликке тартылат. Мыйзам кабыл алынды. Башка маселе, эгерде ошол кабыл алынган мыйзамда жетишпегени болуп, ал мыйзам кошумча алымча толуктоолорду талап кылса, мыйзамдын негизинде жогорку кеңешке кайрылып, элдик демилге деген бар, депутаттар бар, өкмөт бар, ошолор аркылуу кабыл алынган мыйзамга мындан ары деле Кудай буйрса кошумча алымчаны кылып, өзгөртүүлөрдү кылыш керек. Ал эми азыркы экинчи курултай мыйзамдын негизинде чакырылып атат. Бул жерде жарлыктын кереги жок, административдик ресурстун кереги жок. Баары мыйзамда кантип жазылган. Кандай тартипте шайланат, кандай тартипте жылдырылат, кандай тартипте курултайдын сунуштары эсепке алынат, анын жумушчу органдары, катчылыгы, аксакалдар кеңеши кандай иштерди алып барат, баары тең мыйзамдаштырылды. Мына бул экинчи курултайды өткөрүү бир топко жеңил себеп дегенде мыйзам кабыл алынды да. Ошол мыйзам кабыл алууда жанагы жумушчу топтун сунуштаган 20 мыйзамы кыскартылып отуруп, бир 15 эле калды. Бирок ушул азыр кабыл алынган мыйзамдар боюнча курултай өзүнүн, элдик курултай өзүнүн жүктөлгөн вазифасын толук аткара албайт деген ойлор бар. Буга кандай карайсыз? Эми азыр бир макал бар. Өзү одоно оро, итке темирдин кереги эмне дегендей. Мына бизде азыр парламентте 90 депутатыбыз элдер менен жолугушат, атайын айдын аягында кыдырып өзүнүн шайлоочулары менен жолугушат, өкмөттүн өкүлдөрү менен ишип барат. Күнүгө ошол мыйзамды аныктоо, толуктоо, негиздөө, салыштырма таблицалары менен иш алып барып, ушу жалаң мыйзамдарды, көйгөйлөрдү мыйзамга отургузушат. Мыйзамдар иштери жүрүп атат. Анан дагы бир орган келип, мыйзам демилгеси болуп, кош бийлик болуп, дагы бир орган келип көзөмөлдө, мына бизде өкмөт көзөмөлдөйт, жогорку кеңеш көзөмөлдөйт, тиги эсептөө палатасы көзөмөлдөйт, правоохранителдик органдар көпчүлүк көзөмөлдөө институт Кудайга шүгүр жетиштүү. Ошон үчүн азыр койчу көп болсо кой арам өлөт болот дегендей эле мүмкүн ошол учурда талкуу болуп атканда ушул жагдайды эске алып, көп эле учурда көпчүлүк курултайдын демилгечилерине жакпай калган нормалар дагы өтүп кетиши мүмкүн. Эми бизде азчылыктын көпчүлүккө баш ийген деген дагы бир демократиялык нормабыз бар. Мындай ченемибиз бар да. Эгерде ушундай эле коомчулуктун колдосуна ээ болуп, чындап эле курултайдын мындан аркы дагы бир айрым беренелерин күчөтөбүз десе, колдорун эч ким кармаган жок. Депутаттарга кайрылса болот. Курултайдын нормаларын колдогон, көздөгөн депутаттар залда отурушат. Өкмөткө кайрылса болот.
ошондой эле элдик демилге деген дагы нормабыз бар. Киргизсе болот. Кеч болгон жок. Мына азыр бу экинчи курултайды биринчи жолу кабыл алынган мыйзамдын негизинде өткөрөбүз. Ошонун негизинде кемчиликтери пайда болушу мүмкүн, мындай маанилүү сунуштар түшүшү мүмкүн. Ошонун баарын эске алуу менен андан ары иш алып барса болот. Бара-бара түзөлөт турган. Көч бара-бара түзөлөт. Анан курултайдын туруктуу органы болот. Катчылык болот, иш алып барган, жылы бою алып барган бир катчылык болот. Мына ошол иш аркылуу да көптөгөн иштерди ишке ашырсак болот. Азыр Кудай деп ушу кабыл алынган мыйзамдын чегинде экинчи курултайды өткөрөбүз. Эми азыркы уюштуруу тобунун кандай милдеттери жана укуктары бар? Биз бир дагы мамлекеттик кызматкер, бир дагы жергиликтүү орган жетекчилери курултайдын делегаты болуп шайланбайт. Алар азыркы күндө жергиликтүү органдар, айылык кеңештер, мамлекеттик органдар, райондук, облустук администрациялар түшүндүрүү иштери, кеңеш берүү иштери, уюш берүү иштери жана массалык маалымат каражаттары аркылуу келип түшкөн сунуштарды, пикирлерди, ойлорду чагылдыруу, анан байма-бай кайра-кайра жаңы кабыл алынган мыйзамдын негизги жоболорун шайлоочуларга жана шайлануучуларга жеткирүү. Өстөрү кийлигишпейт. Бири дагы жылдырганга, талапкерди жылдырганга, ишине аралашканга, күн тартибине, суроо сопкут, ар кандай маселелерге кийлигишкенге укугу жок. Жоопкерчиликке тартылат. Ушул эсептин баарын уюштуруу комитети өзүнө алат. Өзүнө алганда эми ошол бүт нормалардын баарын иштеп чыгып атабыз. Биз только болгон эле курултайдын делегаттарына жана анын демилгечи тобуна аксакалдар кеңешине сунуштарды гана кийребиз. Долбоорлорду гана кийребиз. Мына мындай болушу мүмкүн, мындай мыйзамдуу жолу бар, мыйзамдын негизинде мындай, бул жоболорго таянып иш алып барабыз деп, ушул ишти гана уюштуруу комитети алып барат. Келүү, кетүү маселеси, кирип чыгуу маселеси, чагылдыруу маселеси, орун алуу маселеси, кайсы жерде өткөрөбүз, кабыл алынган сунуштарды кандай деңгээлде, көзөмөлгө мамлекеттик деңгээлде жаңы мыйзамдын негизинде кандай деңгээлдерге коебуз. Мындан дагы жоболор иштелип чыгыш керек, көзөмөлгө алуу боюнча, сунуш каттарды кийрүү боюнча. Мына ошол иштин баарын курултайдын уюштуруу комитети алып барат. Төрагасы шайлангандан кийин бүт бийлик күн тартибинен баштап кайсы маселелер каралат, кайсы органдарды бекитебиз, курамы, саны, кеңешчи уюмдун сандары канча болот, баары курултай өзү аныктайт. Биз ошол жерден төрага шайланары менен бардык балламача курултайдын делегаттарын өтөт. Биринчи курултайдан айырмаланып, экинчи курултай мыйзамдын негизинде кетип атат. Ушуну баса белгилейлик. Анан эртеден эле курултай өтө электе эле ушундай бир күчөтмө топтор, кандайдыр бир козуткан топтор, кызыкты талкууну көргөн топтор кабыл алынган мыйзам күчүнө киргенден кийин мыйзамдын негизинде жоопко тартылып калат. Ошондон арыдан бери болуш керек дагы кабыл алынган мыйзамдын негизинде экинчи курултайды өткөрүшүбүз керек. Экинчи курултайдан дагы бакырайып көрүнөт. Каягын кемтейбиз, каягын толуктайбыз, кандай. Ал уже курултайдын чечими менен болуп калат. Ошондо көп пикирлер дагы ишке ашырылат да. Ошентип биринчи, экинчи курултайдын эң эле чоң айырмасы бирөө жарлыктын негизинде, бирөө мыйзамдын негизинде. Бирок саны дагы кыскарды. Өкүлчүлүктөр кеңейтилди дегендер, айрым областтарга санына жараша ошончо делегаттар шайланды. Кичине техникалык гана өзгөртүүлөр бар да. Бирок эң негизги өзөгү Курултай Кыргыз Республикасынын президентине, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө, Кыргызстандын жогорку кеңешине түзмө-түз сунуштарды расмий түрдө кийирип, ал сунуштар расмий түрдө кабыл алып иштеп аткан закондордун негизинде ишке ашырылып жана көзөмөлгө коюлат. Мына эң баалуу жери ушул. Анан эң акыркысы президент былтыркыдай эле курултайдын делегаттары менен канча күн болсо дагы көзмө-көз, сөзсүз жолугушат. Ортомчусуз тикелей. Мунун баарын бүт кыргыз эли телевизордон карап отурушат. Түз берүү болуп көрсөтүлөт. Анан бул курултайда эң эле биринчи президенттин өткөн курултайдан бүгүнкү курултайга чейин кандай иштерди аткардык? Кандай иштерди аягына чыга албадык? Кандай иштер ийгиликтүү ишке ашты? Ошол боюнча отчет дейликпи, маалымат, баяндама берет. Ал баяндама кошумча видео тасмалар менен, сүрөттөр менен коштолот.
өкмөттүн маалыматы угуту күтүлүп турат, жогорку кеңеш төрагасынын маалыматы турат. Андан сырткары дагы курултай өзү кандай күн тартиптүү маселелерди көпчүлүк добуш менен кийирсе ошо боюнча кетет да. Ошон үчүн дагы ушул биздин боло турган курултай ийгилик каалап, журтубуз ушундай жапа-тармак бир жеңден кол, жакадан баш чыгарып, ынтымакты өткөрүп алышыбыз керек. Элдик курултай институтунун түптөлүшүндө бул баш мыйзамда ордун табышы, мыйзам кабыл алынышы бул негизги жетишкендик деп ойлойбуз. Себеби бул боюнча 25 жылдан бери дээрлик Кыргызстандын көз карандысыз тарыхында башталгачынан бери келаткан ой, президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичтин эрки менен быйыл сунушу менен мынтип баш мыйзамга кирип отурат. Эми ушул элдик курултай чыныгы элдик мындай өзгөчөлүккө малынган, сугарылган эл менен бийликтин ортосундагы байланышты чыңдаган демократиялык институтка, мыйзамдуу институтка айланат деген ишеним канчалык деңгээлде? Толук ишеним бар. Өтө толук ишеним бар. Жарлык менен чакырган курултайдын делегаттары менен иш алып бардык. Ал курултай 2 күн өзүнүн ишин өткөрдү. Мына ошондогу көптөгөн түзмө-түз көйгөйлөр, мектептин директорлори, мугалимдер, санитардык врачтар, ушулардын баары делегат болуп келди да. Түзмө-түз көзмө-көз баарлашуу болду. Мына бир чоң ийгилик болду да. Көптөгөн маселелер көзөмөлгө алынып, жана да айтпадымбы? Укуктук нормалык актылар кабыл алынып кетти депчи, өкмөттүн токтомдору чыкты. Министрликтин курултайда сүйлөп чыккан делегаттардын сунушунун негизинде. Анан белгилеп өттүм го, айрымдары кайталанып калган экен. 500-600га жакын сунуш бирин-бири эле кайталап койгон да. Анын баары тең тутумдаштырылып, ошо сунуш киргизген курултайдын делегаттарынын аты жөндөрү жазылып, анан ар бир өкмөт мүчөлөрүнө мамлекеттик органдарга тапшырма иретинде көзөмөлгө коюлуп кетти. Чындап эле сиз өзүңүз суроо бергендей, ошо эл менен бийликтин ортосундагы түзмө-түз даңгыраган эки жактуу кенен көпүрө боло алат. Себеп дегенде эми мындан ары дагы күчүнө кирет. Себеби мыйзамдык жолго түштүк. Мыйзам талаасына кирди. Мурда Конституцияда белгиленип, Конституциядан атайын норма бөлүнүп, курултай институту аныкталды эле. Эми анын иштей турган жолу салынды. Конституциялык мыйзам кабыл алынды. Эми ал мыйзамдын айрым тигинде мындай мүчөлүштүктөрү боюнча мен айттым го, дагы жолдору бар, өзгөртүү жолдору бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жогорку кеңеш көпчүлүк добуш менен ал өзгөртүүлөрдү кийире алат, толуктоолорду кийире алат, алымчалар болсо аны алып да коет, элдин пикирин угат. Бирок менин пикиримче абдан көп талкуу болуп, көпчүлүктүн колдоосуна ээ болду деп эсептейм. Анан ошол курултай өзү чындап эле мамлекет башчысына, бийлик башында отургандарга түзмө-түз өзүнүн оюн, үнүн, сөзүн, добушун жеткире алат. Аны бир чакырылышта далилденди. Мындан ары ал мыйзамдык негизге которулду. Мыйзамдуу түрдө ар бири милдеттүү түрдө аткаруу керек болуп калды. Элдик курултай боюнча пайда болгон кээ бир суроолорубузга толук жооп алдык деп ойлойм. Сиздин убакытта биздин суроолорубузга жооп бергениңизге чоң рахмат. Рахмат. Жакшылык болсун.